Егер Аллах разы үшін оқу қыла мінекей. Аллах үшін намаз парыз болған. Күйеуің үшін намаз оқуайлы ғой сен. Күйеуің үшін оқуайлы ғой. Сен бір туған ұстазың үшін оқуайлы ғой сен намазды. Сен намазыңа бір тиын ал. Аллахқа сен намазың бір тиын керегі жоқ. Десем еле бір айтады, намаз Аллахқа керегі жоқ болса, ова сен Аллахқа Аллах саған керек. Сен ошоға сыйынышың керек. Аллахқа сыйынсаң, намаз оқысаң, Аллах сенің жашооңдогу бар проблеманы чечип баштайт. Ушундай, Алла ушундай затта, Алла өзүнө айтып атпайбы? Хадиси кудусиде, мен пенде мага кандай мамиле кылса, мен ага ошондой мамиле кылам дейт. Сен Аллага кайдыгер болгон болсоң, анда Алла жашооңо сыноо берип коет. Кейбірлер бар да, мен жоолук салынам, намазда динде жүрөм, 4 ай даватка чыгып келгем, бирок момундай кылгам, бирок мен жашоомдо тынчтык жок. Мен унда жок, субханалла. Ал сенин ошол жашооңдо келип аткан тынчтык, келбей аткан тынчтык сен субхана намазга болгон мамилеңен болот. Намаз окуп атасың мына туура, бирок сен намазды Аллах үчүн эмессиң. Рия ва сум'a деп айтып. Эл көрсө, эл үчүн уксунус болуш керек. Тиги намаз окуйт, тиги деп жүрөт, тиги жок, андай эмес. Бу намаздын акыйкаты бөлөк такыр, субханалла. Намаздан келе турган пайда такыр бөлөк, субханалла. Мына ушуну намаз ушундай бир далил, мунун далилдиги, мунун печаты урулгандан кийин бул берилген печат эч качан эч жерде калбайт. Бир гана Алланын түйүнү барат, машаллах. Ошон сен намазды дүйнөви нерсе менен үчүн окугала. Намазды Аллах үчүн, кутулуш үчүн окуганга аракет кылыш керек. Азыр эмне үчүн намаз жөнүндө сөз болуп атат? Анткени себеп ушул жерде жүрүп дагы намаздан уктап атканыңарды көрүп атабыз.